Биз толка окуучу менен иштесек результат болбойт. Толка мугалим менен болбойт. Ал үчүн үй бүлө, анан коомчулук дагы иштеш керек деп ушуну түзүп чыккан. 92-93 жылдары. Бул жерде байкасаңар, окуучу мугалим менен ортосунда турат. Ата-эненин, үй бүлөнүн ортосунда турат. Алар биргеликте жоопкер, биргеликте издешет. Биздин гимназияда гимназия окуучусу деген 21 сапат бар. Эгер биздин гимназияга келген окуучулар болсо, ошол 21 сапатты биз айтышыбыз керек да. Билим үчүн тынбай эмгектенет, үй бүлөлүк китепканага барат, аз сүйлөйт, көп иштейт, сөзүнө бекем болот, эч качан жалкоолукка берилбейт деген ушул критерийлер менен биз гимназия окуучуларга сапаттарын агай жазып чыккан. Андан кийин бул жерде болсо биздин гимназия номер 3-гимназиянын бүтүрүүчүлөр бүгүнкү күндө медакадемияга 80ге жакын деп атабыз. Ошо 80ге жакын окуучуларыбыз медакадемияда окуп, бүгүн ошолордун сүрөттөрүн чыгарганбыз. Булардын азыр баардык көпчүлүгү врач болуп иштеп келе жатат. Ошондой бул бүтүрүүчүлөрүбүз боюнча. Ал эми бул болсо бизде агай бүтүрүүчүлөрдүн курултайын жылда өткөзөт. Бишкекке республикалык олимпиадага жыл сайын агай барганда ошо бүтүрүүчүлөрдү жыйнап ошолордун курултайын өткөзөт. Мисалга 2013-жылы 4 окуучу республикалык олимпиадага барган. Олимпиадага барып, бир 2-3 орундарды алып келип, анан бул Манас университетинде жолугушуу, биздин бүтүрүүчүлөр менен жолугушуу. Ал эми мына 2013-жылы 14 биздин бүтүрүүчүлөрүбүз бир жылда 14 окуучубуз медакадемияга өткөн да. Ошону кичине баннер кылып чыгарып койгонбуз. Бул болсо 3-гимназиянын тарыхы боюнча кичине маалымат айта турган болсок, номер 3-гимназия бул жерде жазганбыз. 96-жылы ачылган 2 корпустан турат. Бүгүнкү күндө 240 окуучу эмгектенет. Биздин гимназиядагы өзгөчөлүктөр эмне дегенде бул автордук акыл эмгек сабагы өтүлөт. Андан кийин инсан таануу сабагы, мыкты эне, мыкты үй бүлө конкурстары, энелер мектеби. Андан сырткары бизде жайкы олимпиадалык топ иштейт, жалпы жыйындар болот. Эң негизги мына келечек фонду бар да. Мына келечек фонду деп агай ошо 95-жылдары эле Бишкекке барганда студенттер үчүн келечек фондун ачып койгон. Ошол фонддон эгер биздин студенттер акчага муктаж болсо, ошонун алып турат да. Бүгүнкү күндө 1,5 миллион сомдук жардам биздин бүтүрүүчүлөр келечек фонддон алды. Ал фондко агай өзүнүн биринчи эмгек акысы, андан кийин китептерден түшкөн акчалардын негизинде ошол фонд иштейт. Бул биздин усулкана, мугалимдер, бизде 18 мугалим иштейт. Ал эми бул жакта болсо жалаң 7 областтан агайга берген ыраазычылык каттары, алкыш каттары эмне үчүн берилген дегенде, агайды 7 областка чыгып, эне мектеби, акыл эмгек маданияты, жаш мугалимдер мектеби үчүн чакырган, ошол жака баргандары дагы дипломдору. Азыркы күндө биздин гимназияда негизинен 18 мугалим иштейт. 6 саат өтөбүз обедке чейин. Анан 1 саат обед кылышат. Андан түштөн кийин кружоктор болушат. 2 айылды 2 спринтер алып келип, алып кетишет. Бул спринтерлер мурун жок болчу. Агай жүгүрүп, өкмөткө барып, чуркап жүрүп, ошо машиндарды сүйлөшүп таап берди. Мурун мына 50 ташыган автобуска чыгат эле да балдар. Координациялык кеңеште бизде А группа деген бар. А группа бул отличниктер группасы, Б группа ударниктер, Т группа бул тартибинде проблемасы бар окуучулар, анан жакын келген, алыстан келген окуучулар, анан бизде консультант окуучулар бар. Консультант окуучулар болсо математикадан консультант окуучу 10 класстан акыл. Ал өзүнүн 10 классындагы проблемный окуучуларга жардам берет. Ал өзү жакшы билген үчүн проблемный окуучуларга түшүндүрө алат да. Мугалим түшүндүрүп бергенден кийин да түшүндүрбөй калган окуучулар болчу. Ошентип ар бир предметтен ар бир класста консультант окуучулар бар. Агай мисалга майда окуучулар тарардан алдын эмки жылкы олимпист окуучулардын тобун түзөбүз. Анан аларга агай лекция өтөт. Биринчи олимпиаданын пайдасы, зарылдыгы, анан жайкы каникулга тапшырма беребиз. Анан келгенден кийин олимпиаданын группанын тапшырмаларын текшерип, алар менен иштей баштайбыз. Анан олимпиадага жакындаганда 2 ай калганда анан олимпиада мониторингдерди өткөзүп, олимпиада лекцияларды, конспекттерин баарын текшерип туруп, анан мониторингден жеңген же болбосо олимпиададан гимназия ичиндеги олимпиадалардан жеңген окуучуларды анан областка алып барабыз. Эң негизгиси олимпиадага даярдануунун лекциялары
Анан мына бул акыл эмгек маданияты олимпиадага даярдануу методикалары бар. Ошонун негизинде даярданабыз. Жана айткандай, бизде олимпиадага жыл сайын республикага окуучуларыбыз барат да. Мисалы Гапыр агай ошо 25 жылдан бери иштеп калса, ошо 25 жылдан бери республикада агайдын окуучулары олимпиадада 1-2, 3 орунду алып келе жатат. Андан кийинки Токтоназарова Чынара деген эжекебиз орус тилден берет. Анын дагы 8-ге 10-го жакын окуучулар республикалык олимпиадада байгелүү орундарды алды да. Андан кийин мен биологиядан мен окуучуларымды чыгара баштадым. Ошо мына карасаңыздар 2013-2014 окуу жылында орус тил предметинен Турабаева Мадина 1-орунду алган. Ал эми Мирсаитова Гүлчирай биологиядан орус тили биологиядан 1-орунду алган да. Бир эле мектептен 2 окуучу республикадан 1-орунду алган. Бул болсо жалаң республикалык олимпиадада 1, 2, 3 орунду алган окуучулардын дипломдору бар да. Бир өзгөчөлүгүбүз 4,5-дан баштап 5-ке чейин 200 окуучунун баардыгы сыртта чыгып китеп окушат. Көп эле эксперимент иштер болду, көп эле методикаларды колдонду агай. Алардын бирөөсү мисалы класста отуруп эле сабак окуй бербестен гимназиянын багына, короосуна чыгып сабак өткөнү эң алгач бизге жаңылык болду да. Бирок бара-бара көнүмүш адатка айланып кетти. Андан сырткары колубузга китепти көтөрүп алып, же жазган сөздүктөрүбүздү көтөрүп алып, короодо ары бери басып жүрүп окугандарыбыз, жаттагандарыбыз. Сабакта болсо окуучуларды эки-экиден сураштырчу да. Үй тапшырмасын бир эле мугалим өзү эле, мисалы бир класста 20-30 окуучу болсо, баарынан өзү сурабастан биз бири-бирибиз менен сурашчубуз да. Жылда бүтүрүүчүлөрүбүздүн орточо баалы 150ден ашык болсо, орточо баалы. Былтыркы окуу жылында орточо баалы 165 балл болгон. 2000-жылкы бүтүрүүчүлөрдө орточо баалы 175 балл болуп, Кыргызстан боюнча 1-орунду алганда, ошондо министр өзү Лейлекке келгенде, президент менен келгенде, ошондо белгилеген да. Кыргызстандын орточо баалы ошол убакта 115 болсо, биздики номер 3-гимназиянын орточо баалы 175 болуп алып, алтын сертификат, Бекбоев Азамат деген балабыз алтын сертификат алган. Атайын ОРТга даярдануу лекциясы болот агайдын 1 жыл бою. ОРТга даярдаганда 4 класстан баштап 11 класска чейин баардык кыргыз тил математиканы кайра өздөштүрүп, ошентип атып, бизде ОРТга жыл сайын бүтүрүүчүлөрүбүз 95% бюджетке өтөт да. Мында бүтүрүүчүлөр 100% жогорку окуу жайларга өтөт, анын 95% бюджеттик орундарга өтүшөт. Азыр эки тасын эле алайык. Внимание. Булар силерге келе турган ЖРТда тексттердин саптары. Дагы эмне керек болот дегенде, мына тез окусаңар, 350ден ашсаңар, мына аны тез шыр этип бияка карап чыгасыңар. Түшүнүңөрбү? Ундан тышкары кандай жөндөм керек болот дегенде, текст менен кыймылды тездетиш керек. Тез астыга түшүп, тез үстүгө чыгып, анан саптарды тез табып, то есть мына тексттин ичинде чабак уруп иштешиңер керек. Түшүнүңөрбү? Мына ошондо силер анан кийин баягы жакшы ийгиликке жетесиңер. Көпчүлүгү мына тексттин ичинде свободный кыймыл аракет жасай албай калат. Али текст менен иштегенде дагы көрөсүңөр, ушуга өтө үргөнүшүңөр керек. Эгерде математиканы, физиканы, химияны же сабак лекцияны өтүп атканда түшүнбөсөк, көбүнчө кимди күнөөлөйбүз? Мугалимди. О, молодцы. Тез табасыңар, мугалимди. Ал эми бүгүнгүдөн баштап биз билдик, эгерде биз окуу нормабыз 300ге жетпесе, демек биз айтылып жаткан нерсени угуп кабыл алып, ойлошко мээбиз скоросу жетпейт экен. Тездиги жетпейт экен. Ундан кийин түшүнбөсөк, кимден капа болот экенбиз? Өзүбүздөн капа болот. Мындай мажбур кылбаган, непроизвольный дейт. Ыктыярсыз эстеп калуу, память иштеп кетет экен. Кайсы учурда дегенде, 1-2-3 учурда ошонун бир эң эмесин таң калып, вау дегенде, аны сезим колду ачкыла, вуу дегенде, аны ошол память эсте узак калат экен. А мен силерге, вот мен агайыңар катары айтам, не перестаньте удивляться. Жаш баладай болгула. О, кандай жакшы сонун экен, азамат деп таң калсаңар. Таң калуу, эстеп калуунун немеси экен? Аң сезимдин ачылышынын бир жолу экен. Мына ошол китеп. Ой, өрүш кругозор.
Өтө жакшы суроо бердиң, бул эмнеге керек деп. Мен бул экспериментальный болгон үчүн мен балдардын билимини, кругозоруну анализ кылып жүрөм да, байкасам айыл жеридеги балдардын эле эмес, жалпы эле өтө кругозор тар болот экен да. Анан ошону эмне кылыш керек деп, мен кругозор сабагыны киргиздим, иримини киргиздим. Ар бир адамдын кругозорун өстүрүүнүн 20 багытын түзгөнмүн. Бул китеп жазылыштан илгери алгач бул как проекттей түзүлгөн да. Ар бир адамдын өзүнү биологиясын, жаратылыш, биздин дүйнө, илим, компьютер, маданият, искусство, саясат, турмуш, келечек, футурология деген илим боюнча, тарых, укук, өндүрүш, экономика, бизнес, коом, космос, дин, жалпы жаңылык, мынаулардан маалымат алган бала адамдын ишмердүүлүгү дагы, адамгерчилик сапаты дагы башкача болот экендигин мен эксперименттен байкап, анан ушунун үстүнөн иштеп ушул китеп жазылган да. Мына карагылачы. Кайдагы бир дайны жок бир кружоктор. Такыр бир ойго келбеген бир сабактар. Кайсы сабакты айтып атасыңар? Мисалы, инсан таануу сабагы. Инсан таануу сабагын эмне үчүн киргиздим дегенде, ал деле мындай турмуштун зарылчылыгынан. Азыр адамдар кимди таанып калды? Жогорку кеңеш депутатты таанышы мүмкүн. Өтө бай бизнесменди таанышы мүмкүн. А мен инсан таануу сабагыда Конфуцийди, Аристотельди, Авраам Линкольнди, Рузвельтти, Омар Хайямды, Жусуп Баласагынды эми программада бар, бирок мен бир аз башкача кылып окуттум. Иса Куноевич Ахунбаевди, Исхак Разаковду окута баштадым. Ошону менен эле бирге баары алыстан болбосун деп, өзүбүздүн баягы силер фильмде эң сонун ачып берген Убайдулла Мурадовду мен инсан таануу биринчи сабагымда өткөмүн. Ошол киши жөнүндө. Бир нерсени унутуп койгонбуз да, биз ойлойбуз бардык улуу зор адамдар или өтүп кеткен, или алыста, там где-то за рубежом деп. Мен балдарды ынандыргым келди, они здесь рядом с нами. Просто биз аларды көрө билишибиз керек деп. Күндө 60-тан ашык окуучубуз чет мамлекеттерде иштеп атат да. Мисалга Абдрахман деген балабыз Америкада, Батыр деген балабыз Германияда, ошондой Шумкар деген бала Японияга барып келди. Ошондой күндө чет мамлекетте окугандар көп. Медакадемияга өтүш өтө кыйын. А биздин балдардын 80-и медакадемияда бюджетте окуп атат. Алды 20-сы бүтүп иштеп атат. Кыргызстандын ар бир район областтарында бар. Ал жак Россияда, Турцияда, Кытайда, Германияда иштеп атат. Бишкекке бул мындай өтө чоң ийгилик эмес. Там естественно айылдан, границадан чыкканы ол мына ушул сабактын жемиши деп ойлоймун. Көптөгөн мугалимдер дагын айтса болот эле. Мисалы Туратова Хансулуу деген эжекей, Айжигитова Марзия, Шерова Дархан, Шайдуллаев Жолдошбай дагы бир топ мугалимдер дагы иштешкен да. Сен менен намысыма тиіп бир кызартчы. Кандайча? Ну докажи, что я был неправ. И сделай хорошую гимназию. Аскар Чукутаевич Какеев силер фильмде жакшы берипсиңер, ол актерду дагы өзүгө окшотуп тандапсыңар. Ошо Какеев мени кандай жакшы колдоп советини берди. Нурумбетов Балтагул деген аблано адам болгон. Ошо киши мени аябай колдоду. Ош областыга карайт элек. Кийинки жылдары Чынара Осмонова деген зам губернатор, кандидат медицинских наук. Мынау эжей өтө чоң колдоо берди. Кийинки жылдары компьютерди алышта бизге Камила Талиева ошол эжей жардам берди. Бизди ошо кыйын кезде колдоп турган ошол кездеги райондун акими, анан түшүнгөн райондун жетекчилерин дагы ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Эң башкысы дагы бир адам бар, Исак Бекбоев деген академик. Мен мындай кечиресиңер мактанып эмес, сыймыктанып тагып жүрөмүн. Мына ошол профессор академик Исак Бекбоев атындагы медаль. Азыркы күндө биздин мына акыл эмгек маданияты, биздин экспериментальный методикаларыбызды Ошмуда ректор Кудайберди Гапаралиевич, анан педагогика кафедрасынын башчысы Гүлмира Жутанова дегендер да колдоп турат. Мен азыр кезде ошо Ошмуда да сабак беремин. Мен ушуларга да ыраазычылыгымды айтам, бизге көңүл бөлүп колдоп тургандыгы үчүн. Лейлек районунда жалпы 66 мектеп бар. Анын ичинде 5 гимназия бар.
ушул Гапар агай жетектеген номер 3 гимназия мен үчүн жат эмес. Мен бул мектепке ушул жерде 8 жыл иштеген болсом, бир жылда адашпасам 5-6 жолу ошол мектепке барам, сабактарына катышып, ар кандай иш-чараларына катышып жүрөмүн. Гапар агайдын методикасынын аркасында билим сапаты Лейлек району эле эмес, даже Кыргызстандагы мектептерден алдыда десем жаңылышпайм да. Өзгөчөлүгү эле ушунда. Бардык окуучулары мисалы бир жылда бир 25-30 бүтүрүүчү бүтө турган болсо, 100% республикадагы баягы окуу жайлардын бюджеттик орунга өтөт да. Эң өзгөчөлүгү эле мына ушул.